Ассалаумалейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары. Сиздер менен адаттагыдай эле Ош Мүлк каналы. Бул чыгышта сиздерге Ош так центрине келечекте сатып жаткан 2 бөлмөлүү батирди көргөзмөкчүмүн. Сиздерге башына дарегин түшүндүрө кетейин. Дареги Аскар Шакирова 242Б келүү жолун айта кетейин. Бул келечектеги глобус. Глобустун бул бетине эле ушундай тантхаус курулуп жатат Нурзаман курулуш компаниясынан. Сатылып жаткан батир 4-этажында В блогунда. Келиңиздер, анда эмесе кирип сиздерге көргөзөйүн. Мынакей урматтуу туугандар, биз 4-кабатка көтөрүлдүк. 4-кабатка көтөрүлүп, сиздерге мына сыртын көргөзүп коеюн ушул үйдүн. Караңыздар, аябай сапаттуу курулат экен. Ага чейин сиздерге карагайда көргөзгөмүн. Эч калбайт экен, сапат жагынан да карагайдан. Анда эмесе сиздерге батирдин өзүн көргөзөйүн. Чыгып эле оң жакка буруласыздар. Бул жак подъезд экен. Андан кийин дагы оң жакка буруласыздар. Караңыздар, ушундай кафелдер басылыптыр, аябай сапаттуу. Бул лифттин ордусу экен. Лифт жакына бүтөт деп дейт. Андан кийин болсо сол жакка буруласыздар. Сол жакка бурулгандан кийин мына биз батирге келип калдык. Бисмилла деп кирелик. Киргениңизде деле ушундай прихожка бар экен, аябай кенен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге башына планировкасын түшүндүрө кетейин. Киргениңизде деле бул жакта оң жакта ваннасы, андан кийинки бөлмө болсо кухня, бул бөлмөсү гостиный, мейманканалар тосуп отурган, меймандар тосуп отурган. Андан кийинки бөлмөсү болсо спальня. Сол жагындагы эң акыркы эшик болсо бул туалет. Келиңиздер, бир катарынан көргөзө кетейин. Кирип оң жакка бурулабыз. Бул жак ваннасы. Андан кийинки бөлмөсү болсо кухня. Андан кийинки бөлмөсү болсо бул жак ваннадан чыккандан кийинки эле бул жак кухня. Караңыздар, баардык коммуникациялар кириптир. Бул жагы лоджия экен. Бул жакта ракурстан көргөзүп коеюн сиздерге бир. Анан кийинки бөлмөгө киребиз. Кийинки бөлмөсү гостиный. Мынакей урматтуу туугандар, ушул жакта меймандарды тосуп аласыздар. Аябай кенен экен бул жер, планировкасы аябай сонун экен. Кийинки бөлмөбүз спальня. Спальнядагы аябай кенен экен. Чыкканда эле ар бир бөлмөдө ушундай орусча айтканда вид из окна бар экен. Бир эле туалет эле калды көргөзбөгөн. Мынакей туалетин дагы көргөзөм сиздерге. Ушундай болот экен. Эми характеристикасына келсек, урматтуу туугандар, жалпы аянты 70 квадрат метр экен. Баасы болсо $63,000 экен. Аябай ыңгайлуу баада айтып жатат. Бул жаңы курулган үй, урматтуу туугандар. 2025-жылы бүтүп жаткан үй. Документтери так экен. Кызыл китеби 2 айдан кийин берилет экен, урматтуу туугандар. 2 айдан кийин бүтүп, кызыл китептер берилет экен. Эми сиздердин кээрлериңиз суроо берип каласыздар. Ипотека варианттары барбы, же обмен варианттары? Обмен жок экен, урматтуу туугандар. Ипотека варианты дагы жок экен. Нак акчага сатылат экен. Дагы кандай суроолор болсо, сөздүү комменттерге жазыңыздар. Эс номерин дагы калтыра кетем. Эсине да чалып байланышасыздар. Эсинен сурайсыздар керектүү маалыматтарды. Ошо менен бүгүнкү чыгарышты аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.